Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз 7-чи класстарга кыргыз тилин сабак өтөбүз. Орус тилдүү класстарга кыргыз тилден. Бүгүнкү темабыз сөз өстүрүү. Физкультура ыры Алыкул Осмонов. Алгач Алыкул Осмонов ким? Аны менен таанышып алсак. Кыргыз эл акыны Алыкул Осмонов 1915-1950 жылдарда жашаган Кыргыз элинин классик акыны. Балдарга арналган көптөгөн ырларды жазган. Неге кечигет, Кара чыйырчык, Жибек кийген эркек кыз жана башка ырлар. Мында силерге берилген ырында физкультура деген ыры берилген. Физкультура бул дене тарбия. Балдар, силерге суроо. Спорттук оюндардан кайсысын ойнай аласыңар? Улуттук оюндарды билесиңерби? Чана кайсы убакта тебилет? Эрте менен көнүгүү жасайсыңарбы? Алыкул Осмонов деген ким? Кайсы ырын жатка билесиңер? Эмесе физкультура ырын менен таанышып алсак. Кышында куштай сызып лыжаңды ойно, коньки теп, конькиңди теппей койбо, атка мин, ат өнөрүн жакшы үйрөнгүн, секиртип, сур коёндой кырдан ойго. Жазында, жайында, жылуулукта, көлгө түш, күнгө кактан, жаткын кумга, унутпай эсиңе тут, барлык байлык, баатырлык да, сулуулук да мында ушунда. Футбол теп, шахматты бил, чебер жүрүп, жеңип чык, жигиттерди четке сүрүп, жарышкын, секиришкин, диска көтөр, антпесең тең туштарың жүрөр күлүп. Жарашпайт жабык жүрүү жаш муунга, ачык бол, өнөр үйрөн, бекер турба, ооруну соолор сүйбөйт, оору жаман, соолуктун атасы ким? Физкультура. Эмесе балдар ырды талдап алсак. Алыкул Осмоновдун физкультура деген ыры көркөм стилде жазылган лирикалык ыр. Бул силлабикалык түзүлүштө жазылган 11 мундуу. Ырдын темасы дене тарбия менен машыгуу. Ырдын идеясы. Идея деген балдар эмне жөнүндө же болбосо эмнени айткысы келген автор. Ар дайым кыймылда болуп, сергек жашоого үйрөнүү, жаштайынан спорт менен машыгып жүргүлө дениңер сак болот деген ойду айткысы келген. 4 куплети тең аксак уйкашта жазылган ыр. Ал эми ырдан баяндоошторду таап, алардын орун тартибин аныктайбыз. Бул кыргыз тилиндеги өтүлгөн темалардан. Биринчи куплеттеги 2 сапты карасак. Кышында куштай сызып лыжаңды ойно, коньки теп, конькиңди теппей койбо деген саптарда мында ойно этиштик баяндооч, теппей койбо этиштик баяндооч. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби боюнча түз орун тартибинде келген. Кийинки саптарда атка мин, ат өнөрүн жакшы үйрөнгүн, секиртип, сур коёндой кырдан ойго деген саптарда мында мин, үйрөнгүн, этиштик баяндооч. Бул 2 сапта сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибинин өзгөргөнүн байкайбыз. Анткени ыр курууда уйкаштык болуш үчүн сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун алмаштырууга туура келет. Ошондуктан баяндооштон кийин келип калат. Текстеги синонимдерди, амонимдерди таап алсак. Синонимдер: өнөрүн, талантын, үйрөнгүн, билип алгын, секир, чурка, жылуулукта, ысыкта, унутпай, эсиңе тут, бардык, баары, сулуулук, кооздук. Ал эми амонимдер: жаз. Биринчиси дептерге жазуу, пиши. Экинчи мезгил, бул жаз мезгили. Ат деген сөздү алсак, биринчи бул жылкы,
лошадь. Экинчи ысым адамдын аты, имя. Эми балдар, тапшырма силерге. Дептериңерге жазып, мугалимиңерге жөнөтөсүңөр. Ырдан эмнени түшүндүңөр? Эгерде ыр жаза алсаңар, ушуга окшош ыр жазып көргүлөчү. Калган саптарынан атоштук жана этиштик баяндоошторду таап, сызгыла. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун алышын байкадыңарбы? Кайсы сапта түз, кайсы сапта терс орун тартибинде болуп калган? Эмне үчүн? Суроолорго жооп жазып, мугалимдерге жөнөткүлө. Сөздүк жумуштары. Сөздөрдүн маанилерин чечмелегиле. Куштай сызып, ат өнөрү, сур коёндой, күнгө кактан, чебер жүрүп. Мына ушул тапшырмаларды аткарып, сөзсүз түрдө мугалимдерге жөнөткүлө. Саламатта калгыла.